Сүйүү бул жүрөктүн тили, акыл аны эч качан түшүнбөйт демекчи. Ардактуу көрөрманым, кайрадан сиздер сүйүп, сиздер күтүп көргөн ар 6-күнү кечинде жүрөгүмдүн жарымы теле долбоору назарыңыздарда. Анын алып баруучусу автору Нурбай Ормоналиев менен биргеликте атактуулардын жаш кезинен баштап, тактап айтсак кыз жигит кезинен баштап, азыркы түтүн булатып жашаган күндөрүнө чейинки чыныгы жашоолорун, тактап айтканда жашоодо оор кыйынчылыктарды канчалык деңгээлде басып өткөндүгү тууралуу сиздер менен кененирээк сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ким деп жаткан болсоңуздар, сыналгыдан алыстабай туруңуздар. Эстрадабыздын жарык жылдызы, бир кезде окуучу кыз деп бүтүндөй кыргызстандыктарга жар салып ырдаган Ирлан Талайбековдун үй бүлөсү конокто. Анда тосуп алалы. Алтыным, өмірлік жарым, жұбайым, балдарымдың апасы. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан жүрөгүмдүн жарымы теле берүүсүнө ыраазычылык билдирейин. Сен мен жүрөгүмдүн жарымы, үйүмдүн жарыгы, жашоомдун маңызы. Бул сен менин өмүрлүк Кудай кошкон жарымсың. Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм. Түбөлүккө бактылуу жашайлы. Люблю тебя. Могу сага. Бактылуу өмүр сүрөлү. Вообще честно, елки-на, волнительно. Мындайды көрбөгөн жаныбыз. Мындайды көрбөгөн. Рахматы. Ардактуу көрөрманым, өзүңүздөр көргөндөй ырчы Ирлан Талайбеков азыркы учурда келинчегин атайын алып келип өзгөчө сонун сюрприз тартылып аткан кез. Анан негизи саламатсызбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз, Эрлан мырза. Айдайым, күттүңүз беле ушул күндү? Кайсы жакка барабыз деди? Кезинде күткөм, негизи мындай азыр келатканда интервьюга эле келатканбыз. Мындай болуп кетерин. Анан бойдокчулук кезде болду эле ушундай? Жокту болгон эмес. Болгон эмес. Биздин заманда мындай жок болчу, биз үйлөнүп атканда эле. Сүйүнүп атасызбы? Аябай. Негизи эле ар бир кыз мисалы үчүн кайсыл учур болбосун, турмушка аттанар кезде баягы гүл кармап, гүлдүн үстүнө колун мондай коюп алып, я сказала да деп киргизет го. Анысына сиз да ошондой сезимдерди камтып атабы? Аябай мындай толкундоо башкача болот экен. Чындап ушундай предложение кылып атканда мындай элестетип койдум да кандай болот экенин. Сонунда Жакшы нерде кечи жок дейт. Бул да жакшы. Негизи чоң рахмат атайын келип бергениңиздерге. Биз сиздер менен ушундай сонун кечте атайын Ирлан мырза менен байланышып, сиздин баягы бир аз болсо маанайыңызды көтөрүп, кантсе дагы баягы жаңы эле үй бүлө түтүн булаткан жаштарга өзүңүздөрдүн кеп кеңештериңизди айтып бериңиздер. Негизи эле азыркы учурда жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот эмеспи? Ошол кыйынчылыктарды бирге жашап өтүп, канчалык деңгээлде бирге жеңдиңиздер, ошол тууралуу баягы жаңы эле үй бүлө куруп жаткан жаштарга баягы мүмкүнчүлүк болсун, кеңеш болсун деп чакырып отурган чагыбыз. Анан келиңиздер, анда биздин атайын сүйүүбүзгө кирип бериңиздер. Келиңиздер. Үй бүлө үйдүн куту демекчи, бүгүнкү биздин конокторубуз ырчы Ирлан Талайбеков жана анын келинчеги Айдайым конокто. Ассалому алейкум, көргөнүзгө кубанычтабыз. Алейкум ассалам, биз дагы кубанычтабыз. Рахмат. Куш келипсиз жеңе? Куш келдик. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жеңин сонун сүйүнүп атат. Негизи эле Жеңин өзүнө келе албай атат. Келгени ой келип. толкундан чыга албай атасыз ошондо, э? Көңүлүмдү аябай көтөрдүңөр. Чоң рахмат силерге. Алгачкы эле суроо болсун, баягы бирге түтүн булатып жашадыңыздар. Канча жыл болду? Бирге жашаганыбызга 15 жылдан ашты. Январда, ушул жылдын январында 15 жыл болду. Ошос 2010-жылы. Канча балалуу болдуңуздар? Кененирээк токтоло кетсеңиз, Эрлан мырза. 2 уул, 2 кыз. Ошондо төртөө. Кудай берген балдарыбыз.
Жакшы, анан. Алды 14 жарым ноябрда 15-ке чыкты. Соны караңыздарчы, 14-15ке чыккандай көрүнбөйсүздөр. Жапжашсыздар, сиздерди көргөндөр жаңы эле үйлөнгөн үй бүлө деп ойлошса керек, көбү. Ушинтип ойлойт го дейм, анткени көп жерден сурайт да. Канча балаң бар дегенде 4 десем чочуп кетет, анан улусу канчада десе 14 десем такыр эле чочуп кетет. Жакшы, анан негизи эле баягы бүгүнкү биздин максатыбыз жүрөгүм жарым теле доллар максаты жаңы эле түтүн булап жашаган үй бүлөлөргө өзүңүздөр баягы 15 жыл түтүн булап жашаганыңыздын ичинде мисалы үчүн кыйынчылыктар болот да. Жашоодо ар дайым кыйынчылыктар болот, аны жеңе билүү да өзүнчө чоң эркек деп коет эмеспи? Анын сыңары кандай кыйынчылыктар болду, ошол кыйынчылыктарды кантип жеңгенсиздер, ошол тууралуу бүтүндөй баягы жаңы эле үй бүлө курган жаштар менен бөлүшүңүздөр деп максатта чакырып турган чагыбыз. Анан дароо баягы кыз жигит кезге кайрылбайлыбы? Кантип табышып калгансыздар? Мен айта берейин. Сен айтчы. Биздин үйдө ушу жеңең сүйлөйт да. Үйдүн президенти жеңем окшойт, Ошо курбум аркылуу таанышканбыз. Чогуу окуган биякта университетте чогуу окучук ошо. Мектепте да чогуу окуганбыз. Ал ошо концертке барып берип ошол жылдары булар аябай Мирбек Иманбеков, Ерлан Талайбеков деп аябай катуу чыгып аткан малдары кез болчу да. Анан концерт жума сайын концерт болчу. Жума сайын концерт көрүп жыргачып турбайсызбы? Жок, ошо мен барбаптырмын да. Көрсөчү, ал курбу кызым башка курбулар менен бара бериптир. Мен бар десе ошо барбай койсом керек да. Жума сайын концертке барып, акыры булар менен таанышып алыптыр. Таанышып, анан ошо туулган күнүн белгиледи. Анан белгилегенде ошо булар келишкен болчу да. Анан таанышып калганбыз ошол. Жакшы, анан негизи эле көргөндө, биринчи көргөндө айтат го, мен сени биринчи көргөндө экинчи жолу көргөндөй болгом депчи. Анын сыңары Ирлан мырза кандай сезимдер болгон? Эми мен мен келинчегим болуп калам. Жок, андай ой келбейт да. Мен жанагынтип бир көрүп эле сүйүп калып, ашык болуп, эз үчүн жоготуп калгандардан эмесмин. Мына жашынакай кыз экен деп да. Акырындап таанышып, жакындап нетесиң да. Дос катары эле болчу. Жылуу сүйлөп. Ал убакта баарыбыз бала экенбиз, жаш экенбиз. Ошол убакта үйлөнүп алганыбыз жакшы болуптур деп коем. Кийинчерээк болсо ушу тандап жүрө бермей окшоп, сага окшоп үйлөнбөй. Жакшы, анан негизи эле баягы кыз жигит болуп келген кезде баягы эсте болот да. Эң алгачкы берген белекчи. Ирлан мырзанын эң алгачкы белеги эмне болду эле? Эң алгачкы белек ушу мишка алып келтиргенбиз, көк мишка болчу, чоң мындай көк мишка. Мишка көрсө, кийин билип атам, аны болсо концерттен берген экен буга. Аны алып келип мага берип коюптур да. Мен аны сүйүп, көп алчу да, анан ушу мишканы көтөрүп келип, мен аябай сүйүнүп аны алып үйгө апамдыкына апаргам. Ошол мишканы кече күнү апамдыкына барсам үйүнө дагы эле бар экен да. Анан кетип атсам, кызым тайнесине чуркап келип, тайне мо көк мишкаңызды алып кетейинчи деп. Баягындай да болуп турбайбы? Ага үйүн бер дегенде элечи. Кызым көтөрүп келиптир. Үйгө көтөрүп кайран үйгө көтөрүп келип, ошол бойдон экен, ошол 16-17 жыл оюнчукчу. Демек өзүн баягы жаңылыгын жоготкон эмес. Жок, көрсө апам сактап коюптур да, аны мындай жашынакай кылып пакетке салып, анан кызым көрүп калыптыр аны шкафтардан. Анан кетип атканда эң алгачкы жолугушуңуздар эсиңизде Ирлан мырза? Биздики аябай деле моундай болуп, официальный деле жолугушуу болгон эмес. Ушул эбептен себеп бирдеке концерт, туулган күн бирдекелер болуп эле. Жолугуп эле ата-энамда свидание болуп деле аябай даярданып, баягындай толкундап барып андай эле болгон эмес да. Анан жең айтсаңыз, негизи эле баягы чакырууга чакырат атайын сиздичи, келип таанышып бүттүңүздөр, эң алгачкы баягы жолугушууга чакырып атат да. Анан ошондо кандай сезимдер болду? Барсамбы, барбай эле койсом, же мындай кийинип алсам, тигиндей кийинип алсам деп ойлондуңузбу? анда деле ушул курбу кызым мен болчумун экөөбүз. Анан мен барбай эле коеюн дегемде, барбайм. Мен эсимде бар. Мен барбайм деп эметкем, ооба. Мен барбайм деп эметсем, ал болбой жүрем, мындай жөн эле отуруп пешке чыгып, сейилдеп келебиз деп, ал ошо Молодая гвардиянын жанында жашачу да. Анан ушул жерде чыгып гулять эткенбиз. Эсимде барбы эсимде? Ушул жерге чыгып прогулка кылып, анан келгенбиз да. Ушул кыз себепкер болгон.
Демек ошол өзүңүздүн курбу кызыңыз тааныштырган. Ошондой болгон. Мен жанымдагы ырчылардан бирөө менен жакшыраак сүйлөшүп алып, жогору калдым. Жакшы, анан негизи алдыда айтып өттүңүздөр, баягы Түтүн Булат бирге жашаганыңыздарга 15 жылдан ашты депчи. Анан 15 жылда канчалык деңгээлде бири-бириңиздерди таанып калдыңыздар экен? Биз азыркы мүнөттөрдө сиздер менен жалпы эле биздин сүйүктүү көрөрмандар менен биргеликте байкайлы деп атабыз. Андыктан сиздердин колуңуздарга ушундай доска берели. Суроону жазасыздар. Мисалы үчүн келиңиз. Планшетник, Планшет, бул сиздики. Негизинен баягы экөөңүздөр бирге жашаганда канчалык деңгээлде бири-бириңиздерди түшүнүп калдыңыздар? Кээ бир үй бүлө түшүнүп элекпиз да бири. негизи ооба, кээ бир үй бүлөлөр бар экен, кыймыл аракет менен гана түшүнүп калгандар бар экен да. Анан атайын сиздерге деп өзгөчө бир сонун суроолорду даярдап койгонбуз. Биринчи сизге берели, кыздын кырк чачы улук кантсе дагы. Андыктан даярсызбы? Ооба. Мен сизге суроо берем. Ирлан мырза тууралуу. Ошондо сиз өзүңүз туура болсо, сиз өзүңүздүн туураңызды өзүңүз жазасыз, а сиз өзүңүз Экөө болобу же бир? жазып бериңиз. Даярсызбы? Бисмилля деп коюшту. Ирлан мырзанын жактырган түсү. Экөө болобу же бир? Жазып бериңиз. Кандай түстү жактырат? Чогуу? Мына көрөлүчү. Ак Кара, ак кара дейт. Кол чабар болсун. Караңыздарчы. Эң алгачкы эле баягы суроого туура жооп бердиңиздер. Ооба. кара менен бир жүрөт деп койду. Кептин баары ошол жакта дебейсизби? Экинчи суроо. Азыркы учурда Инстаграмда канча катталуучусу бар? Ирлан мырзанын канча катталуучусу бар? Примерно жазсам. Кана көрөлүчү? 78 000, 75, 76. Туура. Сонун. Буюрса жакын күтөрө. Буюрса жетет деп туралы. Ирлан мырза балдызын эмнеде эркелетет? Кана көрөлүчү балдызын эмнеде эркелетет? Балдыз жезиң сага гүл карыс деп. Алия дейт. Өзүнүн атынан айтат турбайбы? Жакшы. 3 совпадение. Ирлан мырзанын Совпадение. Ирлан мырзанын сиз жактырбаган сапаты. Кайсы сапатын жактырбайсыз? Ирлан мырза, сиз өзүңүз ойлойсузбу, мисалы үчүн мен ушул мүнөзүм жакпайт деп, сапатыңыз. Айдага жакпаган сапатымды жазайын мен, Ачуусу тез келет дейт, жмот дейт. Кийинчерээк жмот. Өзүңүздү жмотун атасызбы ошондо, Кээде жмоттон колумда. Ошону. Сүйүп жеген тамак кайсы Ирлан мырзанын? Кайсыл тамагыңызды аябай баягы жактырып жейт? Кана көрөчү? Гүлчатай, баракелде караңыздарчы. 4-чүсү туура болуп келип атат. Андан кийинки кызгануу сезимдер болуп турабы үйдө? Бизде андай понятие жок. Жазып көрүңүзчү, макул. Жеңем эмне деп жооп берет болду экен, көрөлүчү гана. Көп болду дейт. Постоянно дейт. Негизи постоянно кызганып турасызбы ар дайым? Жок, тамаша. Негизи эле келинчегиңизге үй иштерине жардам бересизби? Көрөлүчү. Ооба дейт. Караңыздарчы, кандай гана бактылуу үй бүлө, бири-бирине жардам берген. Картошкасын тураша салам, сабизин, эттердин арыдан бери. Тамак кылат, бул тамак кылган жакшы көрөт өзү. Мен биягын кылып атсам, бул турай калып же аралаштырып. Кууруп, аралаштырып. Тамак кылганды жакшы көрөт деп калыңыз. Кайсыл тамакты жакшы кылат? Кайсы тамагын жакшы көрүп жейсиз? Бул өзү прям мондай бир определенный тамакты эле жакшы кылбайт. Мен менен чогуу кылат да, экөөбүз чогуу Мен кылабыз. картошка менен элет. А так бул кылган тамагы, фирменный тамагы. Эмне эле, китлап менен картошка эттер аралаштырып. Бир учурлар болуп калат, мисалы үчүн өзүңүз айтып атпайсызбы, тамак жасаганда жардам берет деп. Үй иштерине да жардам берип турабы? Ооба. Болуп турат андай дагы. Ооба. Үй иштерине көп деле эмес. Пылесостоп ушул жактарын көп. Азыр пылесос балдар эле пылесос болду. Бойдок кезиндеги романтик жигит дагы деле ушундайбы? Шынын айтсам, бойдок кезде бул романтик деле болчу эмес. Наоборот, азыр романтик.
келинчегиңиз депутаттыкка барууну кааласа макулсузбу? Жок, бул мени иштетпей койгон да убагында. Убагында иштетпей койгонбу? Эркектер менен жалаң иштейсиңби, иштебейсиң да. Эмне жумуш кылчу элеңиз? Кылмак да мен иштетсем. Бул өзү юр академияны бүткөн таможня дело деген. Аякта деген үй жалаң эркектер иштейт да аякта. Анан аларда деген полуставый аялсыңбы, эркексиңби бирдей мамиле кылат аякта. Так точно никак нет деп туруп элечи мисалы. Мен өзүм тем более тамада болуп, музыкант болуп ушул сферада жүргөндөн кийин мен корпоративтердин далайын көргөм да. Жакшы. Коллективтердин далайын көргөм да. Жакшы суроолорго жооп бердиңиз. Анан атайын бизде негизи эле жүрөгүмдүн жарымы теле долбоорунда атайын сыр сандык деп коебуз. Атайын сиздерге ушундай жүрөкчөнүн ичине суроолорду каттырганбыз. Ушул жактан өзүңүздөргө Ирлан мырза 4 суроого жооп берсин. Сиз дагы 4 суроого жооп бериңиздер. Келиңиздер анда. Узатайын. Бисмилля. Кандай суроолор туш келет, аны биз билбейбиз. Алдыңкы күнөттөрдө сиздер менен биргеликте билебиз. Келиңиздер анда. Ирлан мырза, сиз окуп дароо жооп бериңиз. Анан сиз даярдана турсаңыз болот. Канча канча клип жараткандан соң адам өзүн ырчы деп эсептей алат. Ого, билбейм. Чын-чынына келгенде бир жылына как минимум 2 клип вечер. Демек ырчы деп эсептесе болот. Ошол жаратыш керек. Анткени ырчынын кесиби ошол да. Жылына вечер жазыш керек деп ойлойм. Мына 2 клип тартыш керек. Таза болбосо 1 клип, кайта 1 клип. Жакшы. Анда кылбай атпайбы? Сиздин сурооңуз. Аз ичпей калгандыбы? Жок, ичпеймин. Бул сагабы? Менби? Ичпейм. Булбу? Билип калгансыздарга караганда. Жок, мындай шампанский, может, мындай тойлордо же шернелерде, а так мындай Бир маанилүү күндөрдө. Сон, келиңиз. Кийинки суроо. Сиз үчүн баягы стильный кийинүү ыңгайлуубу же сизге баягы айфон көтөрүү маанилүүрөкпү? Мага экөө тең маанилүү эмес. Мага ушул жакшынакай жараштуу кийим болсо болду, анан таза болсо болду. Анан жайдын күнү күнүсүгө желательно ак кийим болсо. Жакшы болду. Келиңиз анда. Кийинки суроого жооп бериңиз. Тойдогу эң кызыктай абалыңыз көп да. Бирөөсүн айтып берейин. Келиңиз айтып бериңиз. Сен деле билесиң го, той алып барып жүрбөйсүң. Чолпон атада той алып барып атам. Бир ресторан бар, кире берем деле сол жак бетте. Аттан айкын болот да. Анан тойжаң башталды. Тамадасын. Экинчи тост беле удалар сүйлөп бүткөндөн кийин же ырчым жок, бийчилер уже кетип калды. Ичим уруп атат да. Ага чейин жолдон барат. Кымыз ичип кичине апам каттамасынан токтоагадан жеп, неметип анан туура той башталганда баштады ичим. Мен тамада деген жерде 5 саат коюп эч жака кете албайсың да, ток антрак үчүн деле болчу. Эми бир ырчыны ырдатып коюп, мындай кылайын десем, ырчы жок. Конокторду ырдай, алар да ырдабайт экен. Короче, отуруп алды. Мен өзү ичим уже неме болуп калды. Барыш керек болуп калды. Эчтеке дебей туруп эле диджейге айтып эле музыка коюп тур деп эле. Кетип калдым ажаткана. Кетип калып анан кийин шашпай жумуштарымды бүтүрүп алып кайра келсем, тышына элдер тамак ичип, мындай как будто мындай эч нерсени байкабаган сыяктуудай эле ситуация болуп калыптыр да. Бирок мен өзүм үчүн эң кызыктай акыбал ушул болду. Ошон үчүн азыр тойго барганда жаш тамадаларга эле сунуштайм. Тойдун алдында ар нерсени жей бербеш керек да. Ичиңди алып кетишим. Маңшып каласың. Кичине сопук салаттан 1-2 ос деп эле ушинтип. Келиңиз, кийинки суроого жооп берели. Кандай комплименттерди угасыз? Көбүнчө жашоодо кандай комплименттерди угасыз? Көбүнчө 4 балам бар десем таң калышат. Жаш көрүнөт экен 4 баланын энесине деген. Өзүндө жакшы көргөн комплименти да. Анан кечээ күнү эле ушу дос балабыздын апасы
10 жылдай болуп калган көрө элегибизге бири-бирибизди. Анан көрүшүп калып ошол апабыз айтты. Мурун арык, аябай арык болчумун да. Арык элең азыр толуп, жаштакай болуп калыптырсаң деди. Кандай илтире жетиштиңиз 15 жылдын ичинде? Бала туугандан башка дагы кандай ийгилигиңиз бар дейсиңби? Жакшы үй бүлө мындай эме го. Батыр энем деп коюңуз. Жок, мындай кыз киши деген жашоодо эки нерсени туура тандаса анда бактылуу экен да. Бул жолдоштук анан кесипти. Жолдошуң жакшы чыкса, сенин жашооң жакшы болот экен. Кесипти туура тандасаң, сүйгөн кесибиң болсо, анда тоже жакшы да. Анан мен эсептейм, кесибим боюнча иштеткен жок мейли, бирок өзүм сулуулук тармагында да иштедим. Ал жакта деле мага ал жакчы ал нерсе. Анан жок, Декрет. азыр декрет мен азыр төрөп, анан ушу балам менен үйдө Декреттен чыкканча клиенттер анча-мынча жоголуп акыркы жолу ким менен урушкансыз, эмне үчүн дейт. Акыркы жолу Мен уруштуңуз эле. Конфликтке барып. кошунам менен. Эмне үчүн уруштуңуз ал? Балдар айынан мен негизи балдарга мынтип урушуп келе, мушташып келе, күрөшүп келе болушпаймын өзүм эч качан. Мен айтып таяк жедимби, өзүң күнөөлүүсүң, өзүңө тура албаган, өзүңө защищать эте албаган, өзүң күнөөлүүсүң болду деп коем да. Анан кээбиркилер андай эмес экен да, эмелер келе калып, ажалдашып, урушуп. Ошол. Жакшы, кийинкисине жооп берели. Сиз акыркы ирет эмнеге ыйлагансыз дейт. Мен акыркы ирет жамандыктар болгондо эле кичине ыйлайт экенсиң, жакын адамдар коштошкондо ошондо ыйлайт экенсиң. Башка мындай Жеңеңизге запись суроо жакпай калып салып жок, койдум. Макул дейт. кысканы уйдаган жокмун. Сон келиңиздер анда суудан ичиңиздер. Ардактуу көрөрманыбыздар, өзүңүздөр көргөндөй сонун баягы түтүн булат жашаган 15 жылдан ашса дагы өздөрүнүн болушунча жөп-жөнөкөйлүгү менен айырмаланып турган түгөйлөр өзгөчө сонун суроолорго жооп берип аткан чагы. Анан келиңиздер кийинки суроолорду берели. Анан азыркы учурда баягы айымдарды көрүп атасыздар да. Аябай эле баягы турмуш куруудан мындай кызганычтын айынан баягы үй бүлөлөр ажырап кетип атпайбы? Ошол нерсеге кандай оюңуздар? Мен негизи турмушка чыккандан кийин эми албетте ал болот да, кызгануу деген по-любому болот. Турмушка кургандан кийин үй бүлө эркек мындай кенен жүрүп басып көнүп калган да. Анан келип эле аялына байланып калса, депрессия түшүп кетет болуш керек да. Ошентип ойлойсуз? Анан жака баскысы келет, бияка баскысы келет. Анын аял киши болсо албетте кызганат да, сен кете бересиң, тияка кетесиң. Анан ошодон улам сайын уруш болот. Анан ошону айтайын дегеним, турмушка чыгып атканда ушуга даярданып. Кызганыч болот, кыздарга совет да. Даярданып ушуга даяр болуп тийиш керексиңер да, эркек по-любому. Налево, направо кетет. Тандагыла деп кой. Кетет. Мен всегда ушинтип айтам, эркегиң басат, всё равно оңго солго кете берет. Акыры айланып келип сага келет сен. Сен сабырдуу бол дейм да. Үйлөнгөнгө чейин 2,5 жыл сүйлөштүк. Биз 2007-жылы февралда таанышканбыз. Ошодон бери кол кырмашып келатабыз. 18 жылдан баштап. Эң чоң таанышканча толуктап коебуз. Биз үйлөнүп баш кошконго чейин мен артистмин да. Нары бери басам, жаш болуп атсаң өзүң. Мен 21 жашымда үйлөндүм да. Анан именно ошол моментте балдар, кыздар мен болот. Оюн десең оюнда тойбой, бассаң бийлесең бийге, ыр десең ырга тойбой турган учур болот да. Өзүңдү аябай чоң сезип. Жакшы, анан биздин көрсөтүүбүздүн алкагында Сүйүү симфониясы деген рубрикабыз бар да. Мисалы үчүн Токтогул Алымкан гашык болуп ырдаган. Андан сыңары баягы жеңиң жок атабыз Көксуу гашык болгон. Ал эми Ирлан мырза
айдайым кашык болгондо кайсыларды тамак? Кайсыларды айтып элеңиз? Кайсынысын Жубайыңыздын эң жакшы көргөн ыры кайсыл? Ошону ырдап берсеңиз болот. Атайын учурдан пайдаланып, ушундай сонун романтикалуу кечте, жубайым жакшы. кечки Бишкекте бир ырдап бербейсизби анда келиңиз? Бекбай экөөбүздүн, Бул дүйнө, бул өмүрүм сени менен го. Ырсым ырыскымда сени менен го, сени менен го. Күлкүсү балдарымдын сени менен го. Бактылуу көзүрмемдер, бактылуу көзүрмемдер сени менен го. Ак сүйүм менен алганым жубайым сен. Ак тилек менен убайым тартарым сен. Ак үйүмдүн гүлү Кудай кошкон айым сен. Оруба ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Сени менен го, сени менен го, сени менен го. Ол чабалар болсун, караңызчы. Сиз ырдаганда ушунчалык махабаттын туу чокусун ачып, балкып турган жеңөбүздү көрүп, Шернелерде. Ичинде шерне ортолоп бетектеп калат го. Ошондордочу деп. Анан негизи эле баягы сизди бүтүндөй биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, баягы кыргызстандыктар окуучу кыз деген ырыңыз менен бүтүндөй тааныган да. Мен дагы ошол кезде мектеп кезинде окуп анан окуучу кыз деп биз да ошол ырыңызга фонограмма кылып, микрофон кармап, китептерди бурап, айланып, бийлеп. Ошол күндөргө кайтып келбейлиби келиңиз анда? Ал кезде сиз канча жашта элеңиз? 2006 9 жыл болуп калды, 18-19 жыл. 17 жашта болчумун, 17-18. 18ге карап калгам. Айылда мектепти бүтүп келип эле. Бейшеналиев атындагы университетке тапшырып, анда институт болчу. Студент болчумун. Анан ошол ырыңыз чыкканда дароо кыргызстандыктарга аябай популярдыкка болуп жаңырды да. Баары ырдап баштады. Анан кандай сезимдер болду ошол маалда жылдыз деген? Мен өзүм деле түшүнбөй калдым. Туруп эле бат эле хит парадтан чыгып эле, алакта хит парад деген бар болчу, хит парадка чыгып эле. Буквально бир 2 жуманын ичинде эле даң эле бүт Кыргызстан боюнча ошо мектептерде туурап, ошо 89-жылкы бүтүрүүчүлөрдөн баштап 89-жылкы балдар бүтүп аткан ошондо. Ошол 90, 91, 92 ошол поколениядагылар көбүрөөк тааныса керек, көбүрөөк туурап неме болуп калды да, мектептерде аткарышып. Мен өзүм деле ал убакта жаш болуп калдым, бала болуп калдым. Мен ал убакта өзүм деле жылдыз сезип оорсам ооругандырмын, бирок анда бизден да чоң жылдыздар бар болчу, Султан Мирбек дегендер. Алар вообще чоң жылдыздар болчу. Ошолордун жанында биз кийимин көтөрүп, бут кийимин ташып, суу болсо суусун ташып, ууз болсо уусун ташып, кызмат кылып жүрдүк биз алардын алдындачы. Алар сахнага чыкканда, кыйкырганда залдагы дегенди көрүп алды. Биз көп деле өзүбүздү чоң сескен жокпуз да. Ошолор болчу чоң жылдыздар. Ошол ырыңызды алып карай турган болсок, клип тарткан эмес экенсиз, окуучу кызга. Анан ошол учурларды эстеп бир тартып койсом деген ойлор барбы? Билбейм, азыр алыр мага уже возрастыма жарашпай калды да уже. 4 баланын атасы болуп эметип калдым. Анан жашырчылар көп сурашты, мен ырдай бергиле дедим. 3-4 бала ырдап чыкты да окшойт. Бирок мурункудай топпой. Мен өзүм жаңыртыкта ырдап чыктым. Ал деле мурункудай болгон жок да, баары бир нерсе өзүнүн учуру менен кызык болгон окшойт. Жакшы, келиңиз анда ошол кезге кайтып бир ошол окуучулук кыздарга негизи эле тактап айтканда азыркы учурда акыркы коңгуроо келип атат, акыркы коңгуроо жалпы бүтүрүүчүлөр мектепти бүтүп аткан кез анан бир жаңыртып бербейсизби? 2006-2007 бүтүп калган. Биз эле билет экенбиз, мектепти бүткөнүбүзгө 8 жылдан ашып калды. Силерге? Ооба. Келиңиз анда бир жаңыртып беребиз, бүтүндөй окуучу кыздарга арнап, алар да сүйүнүп калсын. Быйылкы бүтүрүүчүлөргө арнап, абитуриенттерге буюрса, уже окуу жылы аяктаса, студенттик күндөрүм эле башталат.
окучу кыз деп турурду берейин. Окучу кыз, ойлоп сени жүрөксүз, макул дечи жок дебей, бир болсунчу сырыбыз, жараладың жүрөктү. Койчу сулуу кыз, койчу сулуу кыз. Могу жерден ачылып ырдалып эткенсиңдер, кошуналар отурат ошонун үчүн. Баракелде, колчалар болсун абдан сонун болду. Анан негизи эле ошол ырды сиз да угуп калдыңыз беле? Анан ага чейин экөөңүздөр кыз жигит эмес элеңиздер. Анан кандай сезимдер болгон ошол учурда, ошолорду укканда? Ушул ыр жакты мага, же болбосо жакшы баарды айтып экен, красавчик экен деген ойлор болду беле? Ошол маалда биз чынын айтканда биз таанышкандайын уктум алардычы. Ага чейин ошол Эмес. укпаптырмын деле да. Анан таанышкандан кийин Эми орус классы бүтүп келип, жалаң классташтарым бар орустар. Анан көп деле маани бербеген эместер. Айтып атпайбы, Алакта Султан Мирбектер чоң жылдыз болушу. Ошону ойлогон турбайсызбы андан кийин, баягы баш кошкондон кийин, көрсөм мен окуучу кыз деп Кыргызстанга популярдуу болгондо. Сүйлөшүп баштаганда уже билдим да, бул көрсө ушул ырдырды айтып турбайбы деп. Звезданын келинчеги турбаймын деп монтип да. Анан азыркы учурда мисалы үчүн көчөдөн өтүп бараткандар таанып калган учурлар болобу сизде? Баягы ырчынын келинчеги го, жубайы го деп. Көчөдөн эмес да, тойлордон барганда, сен Ирландын аял турбайсыңбы, сен Ирлан Талайбековдун аял турбайсыңбы дегендер болот. Жакшы. Анан негизи эле азыркы учурда Ирлан мырзанын бир видеосу интернетте популяр болуп кетти. Ал видеосу баягы көзүн операция жасатты депчи. Бүтүндөй карасак, бүт соцсетте, Инстаграмда турат. 500 миллион просмотрларды алган экен. Ооба. Биз Инстаграмдан көрүп калдык. Ошону айта кетели. Өзүңүз комментарий берген эмес экенсиз эч бир жакка, туурабы? Анан учурдан пайдаланып ушул суроого да жооп алып берели деп атабыз. Анан алгач суроо жеңимен баштабайлы. Баягы ушул кантип болуп калды, ушундай болуп калды. Кененирээк токтоло кетпейсизби? Кечинде тамактанып отурганбыз, дос баласы келген. Ал дос баласы 2-3 жыл мурун кылдырткан, ал кылдырткан да. Жал келгенге чейин эле. Жок, ага чейин 1-2 сөз болгон, мындай ошол именно бул жерде айтып атпаймынбы, эмне болуп болуп кетти деп. Анан отуруп эле бул ошо как раз мындай бунуку деформация болуп калган, уже бир көз кичинемдей чоңураак, бир көзү ылдыйраак болуп түшүп калган да, кичинемдей билинчи. Май болуп турчу. Анан адам толуп арыктаган сайын да мындай жумшараак болуш керек да, ошодон да деформация кеткен да. Анан тигил сүйлөшүп атып дос баласы менен ошо 2-3 жыл болсо деле жашнакай болуп турат да. Анан мен өзүм сунуштадым буга, кел кылдырып салайлы, кылдырып салбайсың сен да мындай кылып депчи. Анан как раз да бул карындаштары болуп кетет мунун. Жазайт да ушундай эме менен. Анан мен алагалы эле жаза калдым ага. Ушинтип кел акеңе кылып бер депчи. Анан тиги хоп деп эле давай келиңиз анда эртең саат 2-ге деди. Өзүм алып бардым. Анан өзүм жасатып бердим деп койдум. жакшы, колчалар болсун, ушул өзүнчө бир эрдик турбайбы? Курманжан даткадай болуп барып эле жасап салып турбайсыз. Чегим менен карындашым экөө кеңешип, бир жак көздө кышыйып калды, ылдышып калды деп. Ушу чоң элдин алдында биз медиа адамдарыбыз да. Чоң мисалы той алып барганда килеген экрандан көрсөтөбүз. 200-300 кишинин алдында. Оң жак көзүм жабылып калган. Анан мен үстүндөгү майын алдырдым. Анан мен операция кылдырткан жокмун. Жок, орткан деле жок. Кыйналган жокмун. Шишиткен просто башына шишип. Мен көзүм үстүндө майын алдырдым. Анан бир жагын эмне болду? Тегиздеп берди бир жагын. Сурма мурун негизи бар болчу арык кезиндечи. Анан толгондон кийин сурма жабылып калды экен да, май басып. Анан майын алды. Анан оң жак бир жагымды тегиздеп койду да, жип менен. Анан иши өзүм 7 килограмм арыктадым. Анан кажы чоң эле көзүм бар экен.
көз актаганда көзүңдө чоңоюп калат. Кийин байкадым. Ошо менен 2 жагын түздөп койду ошо. А так операция жасап кестирдим. Анан интернет желесинен да көрүп калдык да бизчи. Ал жактан окуучу кыз урдаган Иван Талаевдин көзүнө операция жасатты деп ырыңызды да коюп коюптур да. Ошолордучу анан карасак ошолор аман эле болсун. Кудайга койдук. Кечирдим жок, Кудайга койдук эмес, кечирдим. Эмне кылып салды эле деп. Ой, жок, нормально эле десем деле көп чалып таштты. кыйналдыңызбы негизи? Жок, кыйналган эле жокмун, ал эчтеке оорутпайт деле экен. Мек укол салат экен, анан көзүнүн үстүнө май каз экен, кадимки сагыч ошондой. Анан шишиди да ошо. 1 айдай шишиди, 2 жумадай көгөрүп. Анан ошол моментте мен жума намазга постоянно дайыма жума намазга барып кана видео киргизип турам да. Жума марек болсун деп. Анан ошондо киргизип койгон сүрөтүмдү алып туруп, ошол бирдеке мейде деген Чыгып кетти. TikTok жергесинде, Instagramда айтор биз көрүп калган ушул суроону берелдик. Себеби дегенде бүт баары эле кээ бир баягы Instagramда тан өзүңүздүн постторуңузда да бар экен ушул суроочу. Айта албай жүрүп, сурай албай жүргөн толтура эле. Баарына жооп бердим дейсизби? Жакшы, анан негизи эле азыркы учурда алып карай турган болсок, айымдар да аябай эле бүт операция кылып жасатып, сулуктун баарын эле ошол жакка көңүл бурбайбы? Актуальный тема бул. Ооба, актуальный теманын бири да. Оюңуз кандай сиздин? Мисалы үчүн каш жасатып атат, кирпиктерин жасатып атат, мурдун кестирип кичинекей мурун кылып атат, оозторун жасатып атат. Мен эми туура эле колдойм. Өзүң көзүңдү жасатып, мен майын алдыртып атсаң, анан каршы чыкмак белем. Эмне дедиң? Жок, азыр неме? Не только көз, каш, мурун эмес азыр. Болгон жердин баарын оңдоп жасап атат. Адамда кандай дене мүчөсү болсо, любой жерин оңдоп жасап атат да. Анан негизи Эркеги да, аялы да. ооба. Баягы бир кабыргасын алдырып, арыктайм дегендер да бар экен да. Анан ошолорго оюңуз кандай? Жол, эндичке кылып көрсөтөт да. Италияны. Мен деле көз карашым түз андай нерсеге. Эми азыр заманбап жашоодо жашап атабыз да, эмнеге кыла берсин кылгысы келгендер туурабы? Ой, кечиресиздер. Мен сурооңду түшүндүм да. Сиз дагы мисалы үчүн кабыргамды алдырайын деген ойлор болобу? Андай боло элек. Эң кичинекейинен баштайын деп койгуз. Сон чоң рахмат келип бергениңиздерге. Болдурмуш мен бүттү. Дагы улантабы? Негизги 2 сурооңду бердиңби? Ой, Сен да хайпажырсың сен да. Ой, негизи эле жакшы сон маек берип атасыздар. Анан сиздерди эмне үчүн чакырдык? Себеби дегенде 25-май келип атат. Буюрса быйыл жекшемби күнү өткөнүнө байланыштуу. Ооба, 26 болот экен. Ошол себептен бүтүндөй кыргызстандыктарга сонун маек берип, ошо сиздин баягы көргөндө дароо окуучу кызырыңызды эстейт эмеспи? Ошол максатта чакырып аткан чагыбыз. Анан ойбаңыздар, 2 суроого жооп алды деп жеңе. Булар үй бүлөсүнө хайп экен деппи? Бирөөсү айтып кое бербей дейм, бирөөсү көзүн жасап, бирөөсү оозун жасап. Аябай замандын тамагына жараша жашайт экен депчи. Жок, негизи замандан артта калбаш керек. Замандан алда Меники деле деформация кеткен. Мындай бияк жагым подвижный да, аябай. А биягым мындай эме. Мен брекеттерден биринчилерден бул брекетти мен салгам, мисалы ырчыларда, элдердин арасынан. Мындан кийин эле аркасынан салгам, ошо брекеттен кеткен дейт да меники деформация. Анан ошону мындай оңдоп берди да. Анан азыр Мен 10 жыл, 12-13 жыл мурун эле брекет. Алдын ала айтып коеюн эмеспи? Так баягы комментарийлерге аябай жооп кетчү эле, негизи билесизби? ооба, ошо жасаткан. Көгөрүп турат эми. Негизи ушул боюнча оюңуз кандай? Башкаларга сунуштайсызбы? Эми мындай адамдар бар да. Дерклеттим да, ички ооздор менен төрөлгөндөр бар, өзүнүкү. От природы да бул эми, табигый. Сиздики табияттан. Анан эмнеге эми кылбайт эми, мындай жашынакай болгусу келет адам өзү, туурабы? Пожалуйста, көзүңөр жазаткыла, болсоңор деле жазаткыла. Мен өзүм сулуулук тармакта иштегенден кийин мындай көз карашым бул нерсеге. Көп эле жериңер жазаткыла деп. Жакшы, чоң рахмат келип бергениңиздерге. Биз сиздерди
чыгармачылыгыңыздар аябай баалайбыз, үлгүлүү үй бүлөсүздөр. Кантсе дагы баягы Инстаграмдан көрүп калсам негизи эле Иман мырза атайын Инстаграмда тарыхчасына да салып калат сизди. Ушундай депчи. Бир тууган аялым деп. Аябай сонда жөнөкөйлүгү менен айырмаланып турасыздар башка ырчыларга, чыгармачыл инсандарга салыштырмалуу. Негизи мурун кандай болсоңуздар азыр деле ошондойсуздар, ушунуңуздардан жазбаңыздар, бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, буюрса 4 балаңыздар бар экен. Кийинки жылы 5-чи бала болдук деп келип, жакшы кабар менен келиңиздер деп, жакшы кабыл тилектерди айталы. Анан бизге ушундай сонун бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берген Бишкек шаарында жайгашкан Байтик Баатыр көчөсүндө, Байтик Баатыр 76 дарында жайгашкан Арун Лаунж Соңго келсеңиздер болот. Ушундай сонун уютту түзүп берген үчүн. Биздин үй жактыбы? Жакшы сонун экен, а? Мындай келгенде мен ойлогом эмесмин, мындай болуп кетет депчи. Анан бала кезде кыялдан чыган нерсемди аткарган үчүн сиздерге чоң рахмат. Эми ал кезде деле мындай бизде жок болчу да, мынтип келип, мындай эмелер менен, гүлдөр менен приглашение болот деген азыр эле Инстаграмдан көрүп атабыз. Инстаграмдан көрүп, бирок сүйүнүп коем мындай ал кыздаргачы, сонун кандай бактылуу деп. Анан мына ушул нерсе өзүмө дагы 15 жылдан кийин Жакында эле катталардан бирөө да сурап атат деп атышкан, а? Сурады деп, ощущенияларды сезип, өзүм дагы толкунданып аябай сонун экен. Жакты, рахмат. Эгерде балаңыз баягы келечектеги келиниңиздин колун сурайт элем десе, дароо макул болуп өзүңүз уюштуруп берчү дейли. Өзүм уюштуруп бермекмин, ушундай кылып, мына балам мондай кылып деп. Атаң романтик болбосо мен романтик болоюн деппи? Мага ушундай нерсе жагат өзүмө мынтип эмет берген. Конечно, албетте сонун. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, буюрса. Убакыт өткөн сайын аял кишиге көп нерсе жага баштайт. Ардактуу көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен аябай сонун күлдүк, тамашалаштык, аябай сонун өздөрүнүн жөнөкөйлүктөрү менен айырмаланып, сонун маек куруп берген үчүн да Ерлан Талайбековдун үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандарыбыз, өзүңүздөр көргөндөй Ерлан Талайбеков менен келинчеги айдайым түтүн булатып жашаганына 15 жылдан ашса дагы өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө сонун маек болду десек да жаңылышпайбыз. Андыктан келип бергениңиздерге чоң рахмат. Келиңиздер, анда эркин микрофон болсун. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, бакыт жана албетте өчпөгөн сүйүү каалайбыз. Сүйүүңүздөр өчпөсүн. Айдайым. Келиңиздер эмне дейин, ушу ар бир үй бүлөгө, ар бир жаңы турмуш жолуна аттанып аткан кыздарга бакыт каалап кетет элем. Анан кийин кеңешим бирок берип коеюн. Силерге орусча айтмакчы, терпение керек. Эң негизгиси терпениеңер болсо, чыдасаңар баарын жеңесиңер. Сонун. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Бар болуңуздар, үйүңүздөрдө ошол кичинекей инилерибиздин, карындаштарыбыздын артынан майда тупрак аянбай тапчыкелер кое берсин дейли. Келиңиздер анда. Ардактуу көрөрманым, өзүңүздөр көргөндөй ырчы Ерлан Талайбеков жана анын келинчеги Айдайым келип, өздөрүнүн 15 жылда жашаган, түтүн булап жашаган үй бүлөсүндө канчалык кыйынчылыктар болгонун сиздер менен бөлүшүп кетти. Эгерде ушул берүүнү көрбөй калдым деп сиз эч качан капа болбоңуз. Биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн YouTube'га киресиздер, ЛТР Маданият жүрөгүмдүн жарымы деп жазсаңыздар дароо чыгат. Буга чейинки биздин бардык каармандарыбыздын берүүлөрүн ошол жактан толук түрдө көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле бизге ушундай сонун уютту мүмкүнчүлүктү түзүп берген Бишкек шаарында жайгашкан эң мыкты кафелердин бири Арун Лаунж Соңго келсеңиздер болот. Жана ушундай сонун жомоктогудай сонун атмосфераны уютту түзүп берген, тактап айтканда артыбызда турган жүрөктөрдү, мына мен турган кызыл дорожкалардын баарын сонун кылып бизге ушундай шартты түзүп берген Мээрими KG1-ге да кайрылсаңыздар болот. Сиздердин ар бир жакшылык күнүңүздөрдө өзгөчө сонун маанайда тартуулап, сиздерге сонун маанай тартуулашат. Жана ошондой эле жүрөгүмдүн жарымы теле долбоору эл арасынан дагы мүмкүнчүлүгү болбой жаткан болсо, ушундай өзүңүздүн болочокто келинчегиңиздин колун сурап же болбосо девушкам болсун деп баягы азыркы учурда көпчүлүк кол сурап атпайбы? Эгерде сиз дагы өзүңүздүн девушкаңызды, тактап айтканда сүйлөшкөн кызыңыздын колун сурайт элем деп жаткан болсоңуздар, биздин редакцияда байланыштан унутпаңыздар. Же болбосо Нурбай Ормоналиев деп дагы бизге байланышсаңыздар болот. Инстаграмдан жазыңыздар, шартыңыздарды жазыңыздар. Буюрса сиздерге да ушундай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп беребиз. Сиздер менен Нурбай Ормоналиев болду. Кийинки берүүдөн биздин кайсы атактууну келинчеги менен көргүңүз
болсоңуз керек, дароо биздин комментарийге жазсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки берүүдө жолукканга чейин аман болуңуздар.